табылган. Алгачкы ушул байыркы ушул мына 3 мезгилди карасак, 3 мезгилде акырында палеолиттин, кеч палеолиттин акырында Кыргызстандын аймагында, мына ак чуңкур сары жазда да, бул сары жаз. Ак чуңкур үңкүрүндө сары жаз. Сары жазда бул Ысык көл өрөөнүндө, Ысык көлдө. Баягы адам искусство, ошол кездеги адамдардын дүйнөгө болгон көз карашы, искусствосу пайда болуп, могу сүрөттө көрүнгөндөй, мына сүрөттө көрүнгөндөй, баягы аска бетиндеги ошол ак чуңкур үңкүрүндө аска бетинде байыркы адам тарабынан тартылган 14 сүрөт табылган. Ушул болсо бул палеолиттин акыркы дооруна барып, неолиттин башталышына туура келет да. Андан кийин мына ортодо Кыргызстандын аймагында могу мезолит доору жакшы изилденген эмес. Бул жөнүндө бизде маалыматтар жок. Андан кийин биз андан ары аттап кетебиз неолит. Неолитте бул жанагы биз айттык жаңы таш доору. Жаңы таш доору. Жаңы таш доорунда бул неолит өзү айтып аткандай, мында эмне үчүн неолит деп көрүлөт? Себеби адамдар мына могу сүрөттү карайлычы, мына адамдар уже ташты шлифовать этет, орусча айтканда тешип, мына көрдүңөрбү, сап жасап, тешип, өзүнө ылайыкташып, мына карачы, ташты шлифовать этип, тешип, куралдардын баягы ыңгайы жакшыргандыктан ошон үчүн неолит деп аталат. Мисалы Кыргызстанда жаргылчак деген бар, жаргылчак билесиңер да, баягы ортосу таш тешилип, азыркыга чейин кээ бирөөдө колдонуп атат. Бул ошол именно жаргылчак, ошол неолит доорунда пайда болгон. Бул учурда таштан жасалган өндүрүштүк куралдар бир кыйла жакшырып, жанагы биз азыр багып аткан кой, уй, жылкы сыяктуу хайвандар колго үйрөтүлө баштаганда, андан ары дыйканчылык жана мал чарба өндүрүшү бир кыйла өнүгүп, аңчылык менен жыйноочулукта көмөкчү кесип катары сакталып калганда, Орто Азиянын өрөөндүү жерлеринде мал чарбачылыгы катар дыйканчылык көбүрөөк өнүккөн. Ушул неолит доорунда. Негизинен тоолуу аймак болгондуктан Кыргызстанда алгачкы мал чарбачылыгы өнүккөн. Неолит доорунун таандык эстеликтер жана мен айтып кетпедимби, мына Ысык көлдүн сары жаз өрөөнүндө. Эстеликтер. Негизинен сары жазда ак чуңкур деген үңкүрдө, ак чуңкур. Жана Нарын шаарына жакын, Нарында Теке, Секирик деген үңкүрдө табылган. Бул мезгилдин акыркы ушул таш доорунун акыркы этаптарында эмгек куралдары негизинен жез, коло сыяктуу металлдардан жасала баштаганда, бул мезгилде уже неолит доорунда адам кийим токуп кийгенди үйрөнгөн да. Андан кийин таш доорунун эң акыркы доорлордун бири бул энеолит. Бул энеолит латынча которгондо. Энеус жез, лит таш. Болбосо грекче халколит дейт. Халко. Жез, лит таш. Бул эмне деген доор? Бул ошол неолит доору менен коло доорунун ортосундагы мезгил. Бул мезгилде эң негизги адамдын баягы чыгармачылык өнүгүшүнүн натыйжасында эң биринчилерден болуп адамзат турмушунда дөңгөлөк пайда болгон. Дөңгөлөк. Анан ушул мезгилден баштап адамдар жезди иштеткенди үйрөтө баштаган. Башкача айтканда энеолит доорунда таш жана жез куралдар параллельно мындай өкө тең
бирдей колдонулган да, ошондуктан муну жез таш ыкылымы деп айтабыз.